Так, финалдык чечимдин соттору талкууланып жатат. Мен мисалы үчүн экинчи өкмөттүн толук бар жогун эле камтып кетти деп эле ойлойм. Себеби дегенде биринчи өкмөт уже айткан эле да, аны колдоп коюп уже жетиштүү да. Себеби дайыш айтканда коюмдур ишпайт да. Анткени биринчи өкмөттөн ушу именно ооруларга келгенде такалып калганда биринчи өкмөттүн оюнду ачканы деле мындай жетишерлик деңгээлде эмес да. Бир сөз менен эле айтып атат да. Биринчи өкмөт биринчи оппозиция деле принципи төгүндүп атат да. Эл и так билет, бирок болбой эле ооруп атпайбы. А экинчи оппозицияда уже конкретно айтып атат. 90% эл сабаттуу, бирок оору өзүп атат. Эми сизге биринчи орун ким болот ушунда? Менде экинчи оппозиция биринчи орун, экинчи өкмөт экинчи орун болуп атат да. Экинчи өкмөт биринчи орунга чыгып атса, буларды более детальныйраак көрсөтүп бергенде чечи бар. Экинчи өкмөт жок берип атпайт. Неге 90% эл сабаттуу болсо, анда оору азайбайды. Жок, аны айтып атат. Жок айткан. Айтты, мүчөсү чыкты. Биринчи орунда дүйнө жүзү боюнча Африка деди да. Африка. Африканын 90% эмес деди. Ал эми АКШ эмне үчүн ошондой экинчи орунда болуп атат? 20 клиниканын жапкандыгы үчүн деп атат да. Ага жооп алынган жок. Эми мен экөөнүн тең мисалы далилин жетишсиз деп кабыл алам да, анткени клиниканын жабылышынан эле болуп калбайт. Анан мен өзүнүн сөзүн айтканын эми өзүм жинди эмес адам катары мен ойлонуп атам да. Мисалы 90% деп айтты өнүккөн өлкөлөрдө. Кабыл алдым 90%. Анан кийин 90% адам билип туруп, по-любому ооруп атат деди да. По-любому ооруп атат дегенде ошо билген адамдардын ооруп атканын далилдеш керек эле. Мындайча айтканда ошол 90% адамдын ооруп атканын далилдеш керек эле. Ошол жерде мынакей экинчи оппозициянын жана 90% адам билип атат дегени туура болот, наоборот. Жок, билет, ооба, билет, бирок оору өзүп атат да. Европада, Америкада деле оору өзүп атат. Жок, эмне себептен оору мисалы өзүп 90%ге жетип кеткенин айткан жок да. Оору канча процент болот? 90%ге жеткени, канча процентке жеткени не обязательно да. Жок, анда булар 100% билет деп туруп, 100% билет деп туруп, анан кийин ичинде ооругандарын айтканда, билген адамдар ооруп атат экен демек. Не обязательно кылат. Темада болгону бизге түшүндүрүп бериш керек болот. Ушул эмеспи? Африкада эле бул жерде төгүндөгү көп роль ойнойт да. Африкада сан боюнча менде мындай логикада, типа азыркы учурда Европада 90% ооруп 90% элдердин баардыгы билет, бирок дагы деле ооруп аткандар бар. Демек эмне ооруп аткандардыгы жана 10% болушу, билбей калган 10% болушу мүмкүн деген. Жок, ошол суроо менде кетип атат. Эмнеге таянып, ошол 10% болуп калышы мүмкүн деп атам. Анткени сандык процентти чыгарып атам өзүм. АКШда 25 000 адам сифилис менен деди, гонорея менен 150 000, жок 1,5 миллион, ошол жакта башка бир оору менен 200 000 деди да. Бунун эң көп саны 1,5 миллион болуп атат. 1,5 миллионду процентке айланганында, ал болсо 10%ке жетпей эле, 7%. Ал тактыгын далилдеген маниси жок. Неге маанилүү да? Неси маанилүү? Жок, оорулар өзүп атабы? Өзүп атат деген жок, оорулар ушундай деди. Өзүп атат деди. Өзүп атат деген ушундай деди. Жок, алар күнүнгө өзүп атат. АКШда 25 000 деди. Кытайда болсо 220 000 деди. Бул ООНдун 21-жылдагы берген докладында ушундай өзүп атат деди. Бирок булар бүгүнкү күндө өзүп атат деди. Анда 2021-жылы ушул деди да. Жок, ушул өнүккөн өлкөлөрдө өзүп атса, эгерде вообще сабат ачылбаган Африкада бул страшный болот. Карасаң, мына ошо Африкада аябай неме страшный. Эмнеге билимдин жоктугунан. Ал эми буларда билим бар болуп туруп, өзүп атат деди 2021-жылкы менен. Салыштырыш керек да өзүп атканда. Өзүп атканда мисалы азыр 2021-жылы 25 000 болсо, жок, өзүп атканын бизге доказать этип бербей деди, азайтканын өкмөт. Жок, мен өспөй атканын далилдеген жок дедим. Өскөнүн далилдесин да. 2021-жылкы менен 25 000 болуп атса, азыр 2023-жыл. Азыркы жылкы процент канча? Айтпай эле. А мен өзүм ушул айткан нерселеринен өзүм логика чыгарып атам. Жок, оппозиция бүгүнкү күндөчү могул нерсени билген күндө деле могул нерсе проблемалар жоголбойт экен көрсөтүп бердиби? Жок, мисалы жок, оорулар көрсөтүп берген жок. Эгер ногуну 100%га жеткизип туруп, элдер ооруп атканын айтса, мен макул дейт элем да. Билген адам ооруп атат. 100% деген бул абсолюттук нерсе да, абсолюттук нерсе бул кантип деп айтсаң. Жок, абсолюттук дебейм анда. Салыштырмалуу карасаң, жок, мен сага абсолюттук дейм. Анда макул 90% эле болуп калсын да, абсолюттук болбосун. А бирок ооругандардын саны анда 30% экенин көрсөтүш керек да. Жалпы калктын 90% билимдүү, а бирок ооругандар 30%. Демек мен алган билимим түшүнөт элем. Майнскада по-любому ооруй берет экенмин. Жок, сенин ооруп аткандарың ал билими жоктор болуп атат. Процент менен эсептеп берип атам го мына. Могул жерде 10% адамда билим жок. Ал эми бул жерде ооруп аткан адамдардын ооруп атканда экинчи орун ким эле? Мына өнүккөн өлкөлөрдө 90 тартып атабы? Өнүккөн өлкөлөрдө 90% адам билимдүү деди. Ооруп аткан адамдардын саны 25 000,
1,5 миллион, ошол жакта не жерде 200 миң деген бар болчу. Эми буларды процентке айландыра турган болсом, 90%-тын калдыгы 10%. 10%га дагы жетпей эле. Демек, ооруп аткан адамдар 10%га жетпей жатса, ошо билими жоктор ооруп атат. Эми алар айтып атат. Ооруп аткан адамдар эмне үчүн доступтун жоктугунда ооруп атат деп. Анан доступу жок экендигин далилдебей эле. Кантип далилдебей эле? Жана контрацепциянын кымбат экендигин, жана презервативдин кымбат экендигин далилдебей эле. $1,000 же болбосо $2,000 турат, ар бир адамдын акчасы жетпей жатат экендигин айтпай эле. Мен түшүнөм, азыр магазинге барсаң, бир жанагы неме презерватив 70 сом экен. Эң даже арзаны 50 сом экен. Ал даже коргой аларын түшүнөм дагы. Демек, бул жерде 10% адам доступтан эмес, ногу ооруп аткандар ушу билимсиздер айтып аткан 10% экен деп мен түшүнүп атам. Эми ошон үчүн булар өкмөткө утулуп атат демекчи. Анан кийин воспитанияга келели. Самооценканын астыгы воспитаниядан. Ал эми воспитанияны кантип жакшы бергенде анын самооценкасы көбөйүп, анан кийин тетеги өзүнүн половой немесинин не койчу органынын формасынын же болбосо көлөмүнүн аз чоң же кичинекейине макул болгондугун ошо воспитаниядан кантип нертерин көрсөткөн жок. Анан кийин коом аныктайт деди дискриминация. Коомдун көз карашынан калыптанат стереотиптерден. А бирок стереотиптерди дагы деле өзгөртө турган нерсе бул алардын ой жүгүртүүсүн өзгөртөт. Ой жүгүртүүсүн өзгөртө турган нерсе бул билим экенине өкмөт айтып атат, ага эч кандай каршы болбой эле да. Ар бир адамдын оюн өзгөртүүчү нерсе ал болсо ошол билим деди. А билимди болсо ого өкмөт тарап айтып атат. Ошон үчүн мен оппозициянын логикалык жактан караганда бүгүнкү күндө түзүп берип аткан цепочкасы 3 палатадан тең караганда иштей турган логикада, анан реально доказуемый нерсе да. А өкмөттүн берип аткан нерсеси бүгүнкү күндө төгүндөлүп жокко чыгып атат. Многу нерсе чанда Евросоюзда сабактар болот деди да, мектептердечи. Анан аларда аз деди. Демек, аз деген жок, ошону экинчи жакта түшүндүрүп берип атпайбы? Ошо сабактарыңар болуп атат, 90% сабаттуу, бирок ору дагы деле өзүп атат. канча проценттен ору? Ал мен айтпайм да мага. Жок, мына мен сага эзектеп бердим. Ору канча процент Сен эзектеп берген мага эмне кереги бар айтсаң, аны эгерде мен ошол оюну чында өкмөт тарап түшүндүрүп берсем, жок, карашоо демекмин. Анда сен сотчу сот болгондон кийин бир аз дагы бул жашоодо болгон үчүн бир аз маалымат болуш керек. Маалымат боюнча айтып атам да, бүгүнкү күндө оорулардын өзүп атканы фактпы? Факт, бирок ал кайсы кимдерде өзүп атат? Ошол Европада эле өзүп атат. Билими жоктордо өзүп атат. Эгер ал сан 12ден ашып кете турган болсо, түшүнөт элем. Билими жоктордо өзүп атыптыр депчи. Ал эми 10%га жетпей жатса, ошондо азыр мындай кылып атасың да, 90% сабаттуу дедиң дагы, анан кийин ооруп аткандардын саны 10% чыкпайт деп койдуң да. Ооба. Бул тупой логика да, тупой логика эмес. Тупой логика. Неге тупой логика? Бул мындай да, саны биз бүгүнкү күндө көрүп атабыз, адамдар билет экен бардыгынча. Бирок ошол эле учурда бул оору токтоп калган жок, өзүп атат да. Өзүп атат деп айткан күндө далилдеп атабы аны? Мисалы 2021-жылы буну бирөө жарым төгүндүп атабы? Жок, мен булардыкында алган жокмун, булардыкында албай элемин. Эми булар өзүнүн айткан нерсеси менен өзүнүкүн каршы келип атканын айтып атат. Кантип каршы келди? Өзүнө-өзү каршы келди. Каршы келген жок, өзүнүкүн жакшы далилдебей эле. Мисалы, өзү айтып атат. Салыштырмалуу нормальный далил болду. 3 палатага тең салыштырмалуу нормальный далил. Свидетель алсалы. Сен биринчи, экинчи орунду өкмөт болот да. Мен көрүштү болот. Кандай болду? Айтып коесуздар. Биринчи орун Ар кимдин жыйынтыгынбы? биринчи общий ошо сплит болгондо ошо кандай болот атат? Сплит болгондо ошондой. 2-1 эсеп менен биринчи орунду кимге берип атасыңар? Экинчи өкмөт алып кетет да. А экинчи орунду? Коллегиалына берип атасыңар. Экинчи орунду? Жок, менде биринчи орун биринчи өкмөт. Экинчи орун экинчи өкмөт, үчүнчү орун биринчи оппозиция, төртүнчү орун экинчи оппозиция. Буда биринчи орун экинчи өкмөт, менде биринчи орун экинчи оппозиция да. А менде экинчи орун экинчи өкмөт. Анда сплит болбойт турган анда. Мен биринчи оппозицияны просто баягы менталитет деген нерсесин баягы эле сабатсыз деген нерсеге мындай синоним катары эле кабыл болдум да. Менталитетти деле туура эле айткан негизи. Типа азыркы учурда биздин менталитетте ЛГБТ деген баягы трансгендер деген нерсенин бардыгы биздин менталитет ал нерсе жаман деген нерсе да. Демек жаман деген нерсеси уже менталитеттин сабатсыздыгы экен деген логика менчи.
мындай эле жас туруп очко кылып эле кошпой ошондой спид болот да, спид ушундай болгон негизи. Немечи, биринчи өкмөт менен экинчи өкмөттүн экөөсүндө чечүүчү күн да. Биринчи өкмөт менен экинчи өкмөттүн айырмасын мен биринчи айтайынбы? Мээрим чыкты да. Мээрим чыгып, көбүнчө ошол информациянын жоктугу, ошол билимдин жоктугунан макул болду. Ошол информациянын жоктугунан коргонуучу каражаттарды колдонбой эле деди, бул бир. Половой кандай болуш керек экендигин билбейт деди, бул эки. Анан кийин даже билбей калып оору жуккандан кийин врачка барат деди. Анан кийин кыздын келечеги деди, баланын ошо кыз ооругандан кийин бала дагы туура эмес төрөлөт, ал балага дагы зыян деди да. Анан ошол жерден комплекс боюнча не деп айтты, ЛГБТ жөнүндө не деп айтты? Ошо мээрим жок, оору жөнүндө мен базар жок сонунда. Ал эми могу комплекс жөнүндө ЛГБТга келгенде мен экинчи өкмөттүн башчысынан көрбөй элем да. Демек, биринчисин мен тереңдетти деп туруп кабыл алам. Могу немен ооруларды кеңейтти, а бирок эки нерсе жок болгондуктан, тиги тарапта үч нерсе болгондуктан анын салымы көбүрөөк деди. Анан кийин мүчөлөрүнө келе турган болсок, мүчөлөрүндө ЛГБТ менен комплекс болдубу? Сиз азыр эме болуп атат, типа биринчи өкмөт, экинчи өкмөттүн айырмачылыгы то, что полный тематиканы бардын камтып кеткендигинин себебинен алар биринчи орунга чыгып жатат деген нерсе. Типа ошондой шылдыңдоо, оору, эмелердин бардыгы. Мен экинчи өкмөт туура эле айтты, экинчи өкмөт биринчи өкмөттү утту. Менде утту да негизичи. Менде биринчи өкмөт вообще төрт болду негизи. Сен Бектур кандай ойлоп атасың ошондо? Бир менен экини. Меники экинчи өкмөттүн биринчи өкмөт мен негизичи мындай биринчи өкмөттүкү бардыгы как бы айтылды, бирок анын бардыгы тереңдетилип мындай түшүндүрүп берүүгө эч кандай аракет кылган жок деген нерсени айтып атам. Мисалы үчүн экинчи өкмөттө кандай нерселер болуп атат? Именно билимдүү өлкөлөр менен билимсиз өлкөлөрдү салыштырып атат да. Мисалы үчүн Европа менен Африканы алып көрөлү депчи, Африка азыр учурда биринчи орунга чыгып жатат. Эмне себептен ал жакта жанагындай баягы половой билим эмес, андан да жөнөкөй эле билимдин жоктугунан Африка азыр учурда биринчи орунга чыгып жатат деген нерселер менен мындай более детально доказано. Оорулар боюнча, анау калган эки боюнчачы, комплекс боюнча, өзүн өзү кабыл алуу боюнча, анан ЛГБТ боюнча жана коомдун. Мисалы үчүн өзүн өзү кабыл алуу боюнча. Сен Элтрана биринчи өкмөт, мен жөн эле сурап турсам болобу? Мен батыраак чечим чыгарса. Сен биринчи өкмөт ким канчанчы орунда атасың? Вот ошону чечип алышыңар керек да. Спор азыр экөөңдө сплит кыла турган болсо, экөөңдө спор болот да. Сиз эки өкмөтчү биринчи өкмөттү утдайсыз. Экинчи өкмөттө мындай оюнга салып более менее дейт да. Биринчи өкмөттө көп нерсе акчада калды да. Биринчи өкмөттө вообще оюн ачык болгондой. Сенде 4 ким арет? Сенде 4. Экинчи оппозиция. Сендечи 4 ким? Бир оппозиция. Биринчи. Ал жактан да немеке. 3-тү ким көрүп атасыңар? Мен эки оппозиция. Экинчи оппозиция. Меники мындай да. Биринчи орун экинчи. Ошолорду айтсаңар. Биринчи орун экинчи өкмөт, экинчи орун биринчи өкмөт, үчүнчү орун экинчи оппозиция, төртүнчү орун биринчи оппозиция болду. Сенкич 1 2 3 4-түң. Меники биринчи орун экинчи оппозиция, экинчи орун экинчи өкмөт, үчүнчү орун биринчи оппозиция, төртүнчү орун биринчи өкмөт. Арет сенки кандай болот? Биринчи орун биринчи өкмөт, экинчи орун экинчи өкмөт, үчүнчү орун биринчи оппозиция, төртүнчү орун экинчи оппозиция. Аны мен айткан сөздөрүм менен эле далил болбой калды деп эле, мен сөздөрүм менен далилдеп бере алам. Жанатан бери башынан бери ошону далилдеген аракет кылып атам, айтылган сөздөрдүн негизинде. Экинчи өкмөттүн дагы айтылган нерселерин айттым, айтылбай калгандарын Бектурдан сурадым. Анан же мен жазбай калганмы деп. Бектурда деле жок экен, мисалы. Жок, ал жакта баягы ЛГБТ менен комплекстечи. Өзүнүн комплекси боюнча айтпады, типа чоңойгон сайын адам өзүнүн мындай как бы дене түзүлүшүн өзгөрүүнү баштап, типа бирөөнүкү кичинекирээк болсо, бирөөнүкү чоңураак болсо, өзү бири-бирине салыштырып, мындай башкалар менен салыштырып, типа этот человек Мээрим айтты. Ооба. Типа бирөөгө салыштырып баштайт деп дене түзүлүшү боюнчачы, типа дене түзүлүшү болгон, дене түзүлүшү мисалы үчүн бирөөнүкү чоңураак, бирөөнүкү кичинекирээк болуп туруп, кийин өзү салыштырып баштайт да, бул это от человека зависит депчи. ЛГБТ боюнчачы мээрим айтты. Ошол болуп атат да. Мисалы биринчи жок, от человека зависит деди да, өзүнүн органдары. Мисалы биринчи өкмөттө деле айтып атпайбы?
ар бир адамдын мисалы кыздын өзүнүн жанагы төшү, ал эми эркектин тестостеронунан улам анын жандай половой органдары депчи. Андан кийин ошолорду өзү билими жоктугунан кабыл ала албагандыктан бири өзү комплекс болуп атат, эки эл аны туура эмес билими жок болуп атат. Спиртель алып жүрүндө. Сплит кылып эле жазып берет окшойт. Жазып берет ушинтеле. Эч ким жок, оюңарды өзгөртөсүңөр, өзгөртпөйсүңөр. Ошондо ачка кошулат да. Мисалы, ЛГБТ мисалы экинчи өкмөттө жок болгон күндө да аларды берип атасың. ЛГБТ маанилүү эмес жок. Ал жакта Неге ЛГБТ деген маанилүү? Дискриминация маанилүү болот. Дискриминация жөнүндө сөз кылып атат да негизи мэрил турабы? Жок. Мэрил сөз кылып атабы? Бет. Дискриминация боюнча жок. Жаган айтып бербеди? Жок, ал өзүнүн кабыл алуу боюнча. кабыл алуу боюнча, самокритика боюнчачы. Самокритика уже ЛГБТга такат да. Бул кыз экен. Жок, ЛГБТны үчүнчү тараптын кабыл алышы болот. Жок, өзүнүн өзү эмес, экинчи тараптын кабыл алышы. Үч учурду тең мэримдин жанагы немесине кошсо болот да. Мен дебатты билбесем, ушинтип жүрө берем. Мен түшүнгөн күндөн баштап мен биле баштайм деп атат да. Ошол эле ЛГБТ, ошол эле нерсе. Ал ключевой момент жок экен да. Мен сага айтып атам, ЛГБТ өзү деген жокмун. ЛГБТга сырт тараптан болгон дискриминациясы болот. А мэрим жок, мэрим ал өзүнүкү болуп атат. Аны биринчи өкмөт айтып берди да, экинчи өкмөттүн айтып берүүсү мен ойлойм кажетсиз деп. Экинчи өкмөттүкү жетиштүү болду. Экинчи өкмөт утуп кетти. Жок, сиз экинчи өкмөт айтпаса кантип жетишсиз деп атасыз азыр? Мисалы, мэримдин айтканы бул өзүнүкү деп атам. Мэрим мен дебатка келгенге чейин мен информацияны билчим деп. Макул, аны мен бул логикага сала турган болсом, ЛГБТ өзүнүн ким экенин билет анда. Мэрим өзүнүн билбейт. Эгер аны түшүнүп, эгерде коомдагы ЛГБТны түшүнүп калса, мен дебатты түшүнгөндөй, демек алар дагы түшүнө баштайт. Жок, анан кийин жок, үчүнчү тараптын аналогия кылып атат, аналогия. Үчүнчү тараптын Үчүнчү тарап деле ошол эле. Дебатты түшүнбөйт алар. Түшүнгөндө мэрим дебатер болгон үчүн дебатты кабыл алып атат да. Ал эми ЛГБТнын бардыгы экинчи тарап, ооба ЛГБТны жакшы эле кабыл алат. Ал эми ЛГБТ болбогон, дебатер болбогон адамчы. Спиртель алсалы. Сизде ошого экинчи акпайсыз кайда чыгып атасыздар? Экиге чыгып. Карасаң эми орун алмаштыр деген болбойт да. Кел анда могу жөнүндө сүйлөшүп тур анан. Ал жөнүндө сүйлөштүк да. Сен оюң укту, коюң бербейт дедим. Жок, мен оюмду берем. Эгер мен суроолорго жооп берсең, мен сени уккан жокмун. Мен уккан жокмун сени. Сен сприт кылабыз деп эле кетип калдың, болду. Мен айттым, сурадым кайра-кайра, өзүм оюмду айттым, болбой эле суроо берем деп каласың. Мен уже дальше суроом жок эле. Мен сеникин уккам. Анда менин суроом бар, меникине жооп бересиң. Мен жооп бергим келбей эле. Жооп бергим келбесе анда, ал сеникинде тура эмес анда. Мен компанияга келип калган жокмун туурабы? Бектур менен келип атам, жаштар отуруп эле. Үчөөбүз эми коллегабызбы? Коллега болгондо коллегалык чечим чыкпайбы? Полигон мен соттоп аткан немеге да тиешеси барбы? Кел компромиссканда биз менен чогуу. Жок, анда кел анда ойнобой туруп эле, үчөөбүз коюп көрүп эле, анда кел анда сеники мындай экен деп туруп орун алмаштырып кое берели. Болбойт да андай. Костуна просто окшоштук болуп атат да. Жок, окшош болгон үчүн эмес, оюнга карап туруп берели деми. Мен эле тура, меники болойм. Мен 1% алмаштырам, 1% алмаштырам. Жария сен алмаштыр. Экөөбүз окшоштук. Жок, алмаштырган туура эмес. Анда мен позицияны алмаштырам анда жанагындай кылып кайра. Биринчи деле, бирок анда оппозициялардын да орун алмашат да. Анда да сен айткан үчүн эмес, алмаштыра ал деген үчүн эмес. Жан могу жерге карап туруп алмаштырам анда. Алмаштырсаңыз кандай болот экен? Оппозициялар алмашат да. Оппозициялар 4-3 деп алмаштырат. Азырча анда мынтип баштабайсыңар, 4-тү чечпейсиңерби? 4-тү коллегияльно чечкиле да. Хотя бы. Чтоб варианттар аз болот, Буда биринчи өкмөт бири болот койгон. 4төн баштагыла да. Эмне үчүн 4кө татыктуу ошону талкууласаңар анда. Акырындык менен азаят дагы келет, эгер бирди чече алып жатсаңар. Siz 4'te ne için birinci ökmötte berip atıyorsunuz? Birinci ökmöttүн ачып берген оюну мен тиешелик деңгээлде болду деп эсептебейм да. Анан оюнга кошкон салымы жакшы болгон жок да. Ошон үчүн мен 4 бердим да. Мен айтам, неге 4 эмес? Оюнга кошкон салымы жок деп айтып койдум. Ар бир нерсени окуп берейин сизге. Жыныстык сабаттуулук деген эмне? Айтып керек, жыныстык сабаттуулук деген эмне? Бардыгын айтты. Анатомия деди. Тукум улоочулук деди. Ошол эле убакта жыныстык катнаш деди. Эми ошол 3 нерсеси бул айтылып аткан 3 проблемага кантип таасир берип атканын айтып берди. 1.
Евросоюзда сабактар берилет деди. Анатомия боюнча, тукум улоочулук боюнча, жыныстык боюнча. Ушунун негизинде экинчи тараптын оорулуу же оор эмес экендигин ойлонуп туруп, текшерип туруп, анан кийин ошого карата жыныстык катнашка барып атат. Ошон үчүн аларда оорулуу аз. Анан кийин экинчи өлкөлөргө салыштырды. Экинчи өлкөлөр деген бул Евросоюз эмес, же Европа өлкөлөрү эмес, бул Кыргызстан сыяктуу деди. Салымды салым айтты. Анан кийин комплекс дегенде ал өзүн өзү чектөө деди. Ага кандай деди. Ар ким өзүнүн анатомия деди. Анатомиясын билбегендиги үчүн канткенде анын кайсы убакта өзүнүн жыныстык органы чоң же кичек экенин билбегендиги үчүн, качан төшү чыкканда да канчалык чыгарын билбегендиги үчүн ал өзү комплекске батат жана башка тарапта шылдыңдалат деди. Качан бардыгы ошол анатомияны билгенде ал нерсе болбойт деди. Салымбы салым менин оюмча. Анан кийинки нерсе ачуу. Үчүнчү нерсе ЛГБТ деди. Дискриминация болуп атат. Ким тарабынан? Экинчи тараптан деди. Экинчи тарап алардын гей болуп жаралып калышы, алардын күнөөлүү экендигин же болбосо алар жаратылышынан андай жаратылышынан андай экендигин билбегендиги үчүн алар өздөрү тандап кеткен деп туура эмес ойлонгондугунан болуп атат. Ошол билимдин негизинде гей жаратылышынан, лесбиянка жаратылышынан, бисексуал жаратылышынан, трансгендер анын ички жан дүйнөсү башка, сырткы жан дүйнөсү башка экенин билгендиктен кийин алар оюн өзгөртүп атат. Евросоюздагыдай деди. Салымды салым. Мен ошон үчүн 4-тү бере алган жокмун. Меники 4 биринчи позиция. Эмне себептен мисалы үчүн мен азыр учурда баягы булардын эң эле линиясын барды менталитет болуп атпайбы? Ошо менталитетти мен как сабатсыздын эле бир синонимы катары эле кабыл алып жатам да. Мисалы үчүн азыр учурда биздин менталитетке таяна турган болсо, биздин менталитет ЛГБТлер жаман көрөт деген нерсени айтып атпайбы? ЛГБТлер жаман көргөндүгү уже менталитеттин сабатсыз экендиги эмне карагатта калып калганын себебинен баягы биринчи позицияга 4 бердим да. Мен деле ошого таянып оппозицияны утулгузуп атам. Менталитет коомдун ою ошол билимдин жоктугунан. Ал эми менталитеттин өзгөрүшү, ошо билимди бере турган болсо, алар ЛГБТны туура кабыл алып калат деди. Ошол тараптан өкмөт аларды утуп атат. Сеники 4 биринчи позиция, сеники да. Биринчи өкмөт. Сиз экинчи позиция неге бирге чыгып калды түшүнбөдүм да. Экинчи позиция өкмөттүн ойкасын жоктон чыгарып атат, айтып 90% адам сабаттуу болот, оорулар и так өзүп атат деди. Бектур, сен жана менин айткан статистикалык немемне макулсуң го? Кошуласыңбы? 90% 10%ке ооба. Эми мына электрон айтып атат ушул жерден. 90% адам билимдүү жана алар ооруп атат деди да. Эми ушул жерден мен алардын келтирген фактыларына таяндым. 90% ооруп атат. Каякта? 330 миллион калкы бар Америкада. Канча адам ооруп атат? 25 миң адам ооруп атат гонорея менен. Же болбосо 1,5 миллион адам сифилис ошол менен ооруларын адаштырып алышы мүмкүн азыр. Бирок ошол сандары 200 миң деди. Булардын эч бир саны 10%ке дал келбейт. Демек, калган билими жок 10% адам демек ооруп атат. Ал эми булар эмне деди? 90% адам ооруп атат, билет, бирок алардын оорушунун себеби доступтун жоктугунан деди. Даже ошол логиканы туура деп кабыл алганымда кантип далилдеп атат? Ал контрацепциянын жана коргонуучу заттардын кымбаттыгынан деди. Кымбаттуу экендигин далилдеген жок. Далилдебегенден мен өзүм ойлонушум керек болуп калдым. Магазинге барганда мен билем, контрацепция 700 сом. Ал 2 доллар экен. Америкада 2 доллар оңой эле нерсе. Андан кийинки нерсе 70 сомдук бул презерватив. Америкада болсо 1 долларга да жетпейт. Ал 1 долларга да жетпеген нерсени жөнөкөй көчөдөгү адамдан сурасаң берерин билем дагы. Демек, булар айтып аткан 90% билген нерсеси өкмөттү төгүндөп салды деп айта албакмын. Качан төгүндөп салат эле? Ооба, 90% адам билимдүү жана ооругандардын саны 10%тен ашык, 20 же 30 дегенде, билген адамдар дагы ооруп атыптыр. Демек, булардын берген билими бул жерде таасир бербейт экен деп туруп, ошондо мен аларды утулгузат элем өкмөттү. Экөөңдөчү өкмөт утуп атат. Экөөңдө өкмөт утуп атат. Бирок сенде экинчи өкмөт, сенде биринчи өкмөт. Менде экинчи өкмөт, экинчи орун болуп атат. Айтып атам. Эгерде макулбуз компромисске келе берсеңер, биринчи орунду экинчи өкмөткө берейли. Бирок экинчи орунду экинчи оппозицияга берейли. Сен дагы ошондо өзгөртпөкмөн болсоң, мен да өзгөрткөн болуп атам. Жок, мен главный өзгөртпөгөнлүктө эмес. Мен азыр туура чечим чыгарганымда өзүмдүн логикама таянып жана окуган азыр жазган нерселерди окуп, түшүндүрүп бере алгам. Бир гана сеники туура, бизики туура эмеспи? Жок. Мен сеники туура эмес деген жокмун. Балким сенин түшүнүгүңдө, бирок сен түшүндүрбөй жатпайсыңбы? Сен төгүндөп салды болду деп атасың. Мен түшүндүрүп бердим го, эчтен кайра айтып бердим го, суроо берип бердим, сен кайра.
анда мен мынау азыр өкмөттүкүн экинчи Бред деген айтсам 90%, 10% мен айтып отырмын 90%, 10% бұл бред деп марет эркекче бред болбойт Жок, ушунтойр ойнойбуз да, ушунтойр ойнойбуз. бред деп койгону болот. Мен анда чыгып туруп эртең ойной бербеймин. Сен айткан нерсең бред болду деп туруп чыгып отуруп алсам анда мен утамбы? Жок, кача ушундай чыгып ал бред деп айтпайт беле өкмөт. Айтылып кача чыгып ушундай айтпайт беле, буну бред деп. Аны сен айтып атасың. Ал эми жок, мына даже ойноп жүрөбүз. Жок, анда келтирип жүрөбүз. Жок, Трамес келтирген күндө да аны кабыл алат биз. өкмөтчү бред деген сөздөн жакшыраак нерсе айтты. Не айтты? Африкада билими жок деди. Ошолар оорулуу деген деди. 90%. Анан эми АКШда бред деген жок. АКШда жана 20 клиниканы жабып салды деди. Ошол жабып салгандыгы үчүн ал жакта оорулуулар бар деди. Ал бред дегенге караганда 20 клиника деген сөз 4 санга караганда 20 клиниканы жабып калып элдер бири-бири менен болгон оорулуулар баштап турганда жок, буга бред дегендин ордуна жакшыраак реакция кылды да. Эми буга ошол 20 клиникага сенин бред деген жок, 90%, 10% дегенде булар айткан жок. 90%, 10% деген сен айтып атасың да, мен айтып атам. Сенин айтканың бул 90%, 10% айттыбы неме экинчи оппозиция. Экинчи оппозиция 90% айтты, а эми мен 90% болгондон кийин 10% болот атпайбы деп сен салыштырып көрүп атпайсың? Мен айтып Жок, айтып бергеним туура эмес. Просто экинчи оппозиция 90% деп айтты да, ошо адамдардын санын айтып кеткенде, санын айтканда санын эч жака байлаган жок, ал эч качан айтып отур. 90% и так сабат. Бирок ошондо деле монча адам ооруп атат деп атат мынакей. Өзү атат бул иште деп айтты. Санын кантип байланыштырасың анан бул нерсеге? Жок, анда алар минтиш керек эле. Кара, процент дебеш керек эле. Анда алар минтиш керек эле. Логически айтып атат. 90% адам бүгүнкү күндө сабаттуу экен. Бирок ошого карабастан монча адамдар ооруп атат. Бул оорулар өзүп атат. Демек бүгүнкү күндө оппозиция айтат, мен өкмөттүккө кошула албайм, анткени могул факт болуп атат. Бул факт чындык. Мен толук кошулам, ошентип айтты. Эми ушул жерден кайра месел суроочу атат өзүндөчү. 90% адам 25 000 адам оорулуу. Эми 25 000 адам канча процент деген? Аларды процент кылып чыгарбай эле кой да. Неге чыгарбайм? Оорулар өзүп атат да итак. Өкмөттүн ушул логиканы өкмөттүн идеясына сала турган болсок, бул вообще бул процент болбошу керек. Бул наоборот азайып кетиш керек болчу. Ал азайбай эле наоборот өзүп атпайбы? Алар болушунча аракет кылып атабыз деди. Аракет кылгандын натыйжасында Африкадагыдай эмес деди. Ал эми Африкада аракет болбогондугу үчүн, билим болбогондугу үчүн будан дагы аябай жаман деди. Ал эми бүгүнкү аракет болгондугу үчүн азыраак деди. Африкада дагы эгерде ушул барса, ал жакта деле ооруш деп өзү берет деп койчу. Жок, мага өзү бирок тигилер аракет кыла турган жок. Мына Африкада аракет кыла турган болсо, өкмөттүн эмесине 90% болот экен да. Бирок баардыгы көпчүлүгү ооруп калбайт экен да. Анткени алар аракет кылып атат. 15 мүнөттө өттү, сплитканы чыгарайлы, жекелде моундай компромисске келели, мен айткандай компромисске эң нормальный компромисс ушул. Бизде барбыз да, экинчи өкмөт Жок, анда бек кайра суроогонда. Экинчи өкмөт, биринчи өкмөттү мен түшүндүрөйүн анда өзүм биринчи эмне өтүп атканын. Эртең эле түшүндүрүп атсаң болбойбу? Анда бек тур анда түшүндүрүп, анда экинчи өкмөт, биринчи өкмөт кантип эмне өтүп атат? Ошон үчүн айтып атпаймынбы, типа биринчи өкмөт азыркы учурда бардыгын как бы тезистен калтырып кеткендигинин себебинен дал ошол тезистен калтырып кеткендердин бардыгы мындай тезистен калтырып кеткен темалардын сөздөрдүн бардыгын азыркы учурда экинчи өкмөт более детально ачып берип жатат деген нерсе болот да. А бирок сиз айткыча айтып атасыз, ЛГБТ шылдыңдоо анда дискриминацияны булар айткан жок депчи. Бирок ошол жерде эле Элтуран байкенин айтканына кошулам да менчи. Мисалы үчүн мен дебатка келбей жүрүп, билбей жүрдүм, бирок дебатка келгенде үйрөнүп баштадым. Демек эмне балдар деле сабатсыз болуп жүрдү, бирок сабаттуулукту алгандан кийин демек эмне дал ошол дебатта камтыган нерсени үйрөнгөндөй эле ошол баягы не деп сабаттуулукка камтыган нерселердин бардыгын үйрөнүп кетет деген логика менен алып атам. Жок, ал ЛГБТ гей мисалы гей экенин билбечи да. Анан гейлик бул нормалдуу экендиги тууралуу информацияларды алып жүрдү да, мээримге окшоп туруп. Анан кийин өзүнүн гей экенин билгенден кийин, бул нормалдуу эле нерсе деп кабыл алып калды да. Бул мээрим сыяктуу. Ал эми экинчи тарапчы дискриминация алабызбы? Компромисске келе алабызбы? Жок. Бектур сүрөшсөк болобу, компромисске келе алабызбы? Сино экинчи оппозиция. Экөөдө биринчи өкмөт, биринчи орунга экинчи өкмөт чыгып атат да. Экинчи оппозиция экинчи орунга алды. Эгер ушундай болсо келе алабыз. Сен де экинчи оппозиция канчанчы орунда эле Бектур? Сиз анда түшүндүрүп бериңиз да, мага экинчи оппозиция эмне себептен биринчи оппозициядан караганда, биринчи өкмөттөн караганда чоң көбүрөөк болуп атат да. Мындай Вообще баарынан айтып берип атам го, өкмөттүн бүгүнкү күндө берип аткан логикасы адамдардын сабаты жок. Ошон үчүн ушинтип ооруп жатат. Биз аларды окутушубуз керек. Экинчи оппозиция түшүндүрүп берип атат. 90% адам сабаты бар, бирок ошого карабастан оорулар өзүп атат. Еще плюс кошумчалап берип атат. Бул тренингтерди мектептерде өтүп атат, ар кандай курстар болуп атат. Бирок оору по-любому болуп атат.
демек экинчи оппозиция өкмөт айтып аткан логикасын төгүндөдү. Мен буга ишенем, анткени жакшы отур факт, бул оору ага деле болбой өзү отат. Мен деле бүгүнкү күндө билем, презерватив бар экенин, ошого карабастан менин коомчулугумда барып мындай жанагындай. Не деп коет? Атайын барып туруп, мындай белем эле болуп калып аткандар болуп атат да. Демек экинчи оппозицияны айтканда туура эле болуп атат да. Ошон үчүн мен берип атам экинчи оппозицияга. Бирок экинчи оппозициянын жанагы эмелеринче типа мектептерде ушундай презентациялар өтүп атат. Бирок анын кантип өтүп атканын уже экинчи өкмөт аны төгүндөп атат го. Дене төгүндөп туруп атат. Типа биз азыр женсовет деп коебуз, женсоветте алфактыкка ал нерселер сүйлөшпөгөндүгүн, мисалы үчүн андан сырткары эле мугалимдердин жанагы математика айтып турат, анатомиядан кантип жатыш керек, ошого чейин көрсөтүп берет деп айтты. Айтты го, мугалим кетип туруп, ошол жерге жеткенде атта өтүп кетет деп. Ушул бетти ачыклап, окууга көрдүңөр деген эмне кылып туруп, ары жабып өтүп Барбы бүгүнкү күндө? Билбейм, окугандар барбы жокпу. Бирок ошол процентте сабаттуу болсо демек сокот болса. Ал эми билимдин берилип атат эмес, билим негизи берилип атат. Бул факт болот. Өкмөттүн случайында бул вообще берилбейт, жатат. Сабаты жок болот деп такыр эле. Өкмөт туруп мынтип атат да, сабаты жок дейт, кайра берип аткан методикасы эффективдүү эмес деп уже кайра экинчи суроо чыгып кетип атат да. Мен ойлойм, ошол сабат берилбей аткан жок, сабат Евросоюзга киресең ушундай кылайлы да, берейли 2-1. Уақыт өтіп кетті бізде. Андыр болды. Анда Бектур экөөбүз мындай алайын. Ногучу мен айтып аткан, мен түшүнгөн нерселерим тезисин алып азыр Бектур. Мен ошо жок, сиздин түшүнгөнүңүз, өзүңүз үчүн калганыңыз ошо мындай углублённый. Жок, мен жок. Жазган нерсем мындай, Евросоюзда сабак берет мектепте. Анан кийин үйлөнгөн мезгилде ал экинчи тарабынын оорулары барбы, жокпу, жыныс менен жугарын окутат деди. Эми ошол сабактан окутат деди. Экинчи нерсеси комплекс деди. Кыз көкүрөк, эркек тестостерон жана органы деди да. Анан бул азыр мен кыскартып эле жазып койгондум да. Ушуларды конкретно өтпөлү уже. Эстерин берип. Жок, бул тезисине деп атат да. Тезисине деп атат. Тезис жок. Мен деле окутуп атам ага. А могул нерселер тезисине азыр. Эмне тезисине? Сен оюңча тезисине болсо биздин оюңча тезисине. Сен соргон жокмун, Бектур менен сүйлөшөт. Экинчи нерсе, дискриминация боюнча жанагы ар бир гей, лесбиянка, бисексуал, трансгендер булар жаратылышынан алар ошондой. Аны коомдагы билбейт. Качан аларга билимди бергениңде алардын ой жүгүртүүсү өзгөрөт деди билимдин негизинде. Анан өзгөргөндөн кийин ошол лесбиянка, гей, бисексуал, трансгендерлерге карата алардын ою өзгөрөт деди. Сабактын негизинде деп далилдеп берип атат. Ушул тезисинабы? Мен үчүн тезисине болуп атат болчу. Кантип далилдеш керек эле алардын оюн өзгөртөөрүн? Европада кандай билим берип жатат? Сабактарда дебеди. Жок, сабактарда мисалы үчүн сабактарда кандай көрөт? Мисалы үчүн мен үчүн мында түшүндүрүп берсе более жеткиликтүү болмок да. Макул анда экинчи өкмөт эмне деди анда? Алар тезисине болбогондо кантип далилдеп берди? Мисалы үчүн азыркы учурда экинчи өкмөт айтып атат да. Экинчи өкмөттүн мисалы половой информацияга эмнелерди бериш керек. Бул предохранениени бериш керек. Туура эмес предохранениени баягы презерватив болуп ошолордун баардыгын кантип колдонуу керек экендигин, ошол мисалы үчүн ошо презервативди деле предохраненияны деле уже конкретно углублённый кетип бара жатат. Эметчи уже сплиттен Кирчүдөйсүңөрбү? Жок, кирчүдөй эмес. Азыр жетейин деп калдык. Балким азыр бул экөөбүздүкү бир-эки балким бир болуп калышы менен. биринчи этаж. Азыр силер ошон үчүн бирди чечип алып туруп, анан экини кайра талкууласаңар жакшы болмок да. Компромисске келсек ушинтип эле. Харет сага да предлагать этип, Бектур сага да предлагать этип. Макул болсо улар ошентип эле. Жок, ногунан не деп койгон тигилер. А просто экинчи оппозициянын жанагы доступ жок деген реалдуу жатпай турган. Эми ал да. Ал эң маанилүүсү эмес, эң маанилүүсү экинчи оппозиция башка нерсе менен да көрсөтүп берет го. Макул менен десең, жүрө 2 жыл берели, ошо менен түрүлүп, ондай болмок уже. Жок, азыр уже эме кылалы, уже 2 минутта ойлонуп көрөлү, уже андан кийин сплит калган экен, уже ондон минут өтүп кетти, уже жарым саат өтүп кетти. Ошо сплит болгондо ошону чечип алсалар, кандай кылган атасыздар? Сплит дегенде да азыр тактан эсептеп албай кыйналышып атпайбы барчы? 1-2 3 очко берили, экинчи орунга 2 очко, үчүнчү орунга 1 очко.
4-нчы орунга 0 болор кошпосо чакырып. Жок, может 2-3-4-тү коллегиально чечесиңер. 3-4 хоть бир орун болсо да коллегиально чечесиң да. Коллегиально чечилди окшойт. Чечилбейт атты ошол дагы. Может ошону Анда биз чечесиңер. жазып берели, өзүң каалагандай кылып тура жана неме кылып коелу. Биз жазып берип коебуз, сен уже эме болсо сплитти кандай кылат? Мен общий мындай тизмектер жазып алайын. Кайра жаңы баракыда жазсаң нормально бой. Өзүнчө жазып бересиңер. Өзүнчө берсең жазып берсиң. Ошо достор, чечим сплит болду. Буюрса азыр кандай жыйынтык болгонун көрөсүңөр. Сплит боюнча түшүндүрмөм. Максаттар. Кыскасы, дебатта тигинде ушул команданы аныктоодо биринчи орун, экинчи орун, үчүнчү орун, төртүнчү орунду берип атканда, демек оюн деңгээлин беребиз. Биринчи даражада ким ойноду, экинчи даражада, үчүнчү даражада. Биринчи даражада 3 соттук 3 башка. Демек үчөө азыркы учурда талапкер. Бектурдун чечими боюнча биринчи орун экинчи өкмөттө болуп атат, Элтурандыкында экинчи орун болуп атат, Ариеттикинде экинчи орун болуп атат. Демек даража жагынан топ калгандыкка Султан Назарбаев Эң высокий рангты алганы боюнча экинчи өкмөт биринчи орунга чыгат. Андан кийин Элтурандын немесин претендентин карай турган болсок, экинчи оппозиция Бектурдукунда 3-чү орун, Ариеттикинде 4-чү орун. Демек анын рангы бират. Ариеттиктин немесин талапкерин карайбыз, Ариеттикке бирөөсүндө 4, бирөөсүндө 2. Демек анын рангы өйдөрөк рангы бар, ал экинчи орунга чыкты. Биринчи өкмөт, биринчи өкмөт экинчи орунга чыкты. Андан кийин 3-чү орун. 3-чү орунду кантип аныктап атабыз? 3-чү талапкер Элтурандын бири калып атат, ал уже бияка 3-чү орунга түшүп атат. 4-чү орун автоматтык түрдө биринчи оппозицияга барат.